Бизди көрүп аткан жалпы көрүүчүлөргө салам айтабыз. Аты жөнүм Кадимбек Данеров. Бүгүн Кыйын кыз берүүбүздүн алкагында Боордошум кайрымдуулук фондунун негиздөөчүсү, жетекчиси Канымбү Карабаева эжекебиз менен маекти тартуулайбыз. Биз менен бирге болуңуздар. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Кандайсыз? Жакшы, рахмат. Иштериңиз жакшыбы? Жакшы, Аман баары эсен, жакшы. оорубой, сыркоолобой жүрөсүз. Жакшы, рахмат, баары жакшы. Өзүңүз туурасында сурагым келет алгаччы. Дал ушул Боордошум кайрымдуулук фондун түптөш үчүн канча деген убакыт кетти, канча деген мээнет кетти, канча деген нерв кетти, мисалычы өзүңүздүн ден соолугуңузда аябай баардыгын бердиңиз да. Алгач өзүңүз туурасында таанышалы, андан соң фондду кантип түптөгөнсүз, качан ачкансыз, эмне себептен ачып калгансыз, ага кезеги менен токтолобуз. Келиңиз. Мен өзүм тааныштырып кете турган болсом, мен өзүм Карабаева Канымбү Исраиловна аты жөнүм. Мен 1972 жылы ошол Сузак районуна караштуу Барпа айылында туулгам. 12 бир тууганым бар, мугалимдин үй бүлөсүндө туулгам. Ата энем өмүр бою мугалим болуп эмгектенишкен. 12 бир тууганын ичинде 9-мун. Кудайга шүгүр, кыздардын арасында 6-мын. Анан өзүм кесибим боюнча жогорку юридикалык кесибим бар. Мектеп жашына чейин ата энемдин колунда тарбияландым. Андан кийин жогорку мектепти ошол өзүбүздүн айылдагы эле мурдагы Крупская орто мектеби, азыркы Темирбаев атындагы орто мектебин аяктадым. Бул Боордошум кайрымдуулук фондуна чейин жаш кезимден эле ошол мамлекеттик кызматтарда, жетекчилик кызматтарда иштедим. Сот тармагында келгенде эле сөзсүз түрдө жетекчи болуп келбедим. Сот тармагында ошол илгерки кезде юстиция башкармалыгына бүт сот тармагы баш ийчү да. Ошол кезде ошол жактан секретарь катчылыктан баштап канцелярия башчысы, андан өсүп акырында мамлекеттик деңгээлдеги Кыргыз Республикасынын сотторду тандоо кеңешинин 2 чакырылышындагы мүчөсү болдум. Андан кийин ошол акыркы чакырылыштан бүтөрүнө 3 ай калганда мен катуу оору менен ооруп, операция болуп, анан ошого байланыштуу ден соолугумду калыбына келтирейин деп бүгүнкү күндө эч кандай мамлекеттик кызматта иштебейм. Ошо Боордошум кайрымдуулук фондун жетектейм. Өзүмдүн башыман өткөргөндөн кийин деп атпайсызбы? Мисалы, баягы адам башында алтын тажы болот деп аткан да. Ал алтын тажыны мисалы ооруганда эле көрөт депчи. Ооруганда өзүнүн башында ушундай бир сонун баалуу эмеси бар экенин билет депчи. Анан буга чейин андай ой жок болчу да сиздечи. Балким элге жардам берем деген оюңуз жок болчу. Мисалы да. Анан ооругандан кийин баштадым деп атпайсызбы? Ооругандан кийин сизде кандай мындай өзгөрүү болду? Кандай ойлоруңуз өзгөрдү, өзүңүз өзгөрдүңүз? Атабыз айтчуда канчалык зоболоңор бийиктеген сайын ошончолук ийилчек болгула. Анан канчалык зоболоңор бийиктеп, канчалык кызматка турасыңар, канчалык деңгээлде байыйсыңар, бул деген бүт турмуштун сыноосу ошончолук жөнөкөй болгула. Урукчандарга, бейбечараларга кайрымдуу болгула. Чоң илгеркилердин бүт эле тарбиясы ошондой болчу да. Улуулар менен айтышпа, кичүүлөрдү сыйла, анан каяша сүйлөбөгүлө дегендей тарбияларды берген. Жаман болот деп аткан. Эмне болсо жаман болот, уят болот деген сөздөр көп болчу да. Анан ошол эле кезде кандай десем, биз баягы мамлекеттик кызматта иштеп жүргөндө жүрөгүбүз каттуу болгон эмес. Жөн эле биздин убактыбыз болчу эмес да. Эртеден кара кечке жумушта, анан үйгө келсең балдарың уктап аткан болот, анан жанталашып кечиндеги жумушуңду аткарып, эртеси күнү эртең менен таңда туруп кайра жумушка кетүү, ушундайлар болуп эле мындай кайрымдуулуктарга биздин мындай көңүл бөлүп өзүнчө бир убактыбыз деле жок болчу да. Анан кийин ошондой убакта жүргөн адамдын чынында эле өзүнүн ден соолугуна да кам көрүүсү убактысы жок болуп калат да. Иш жалаң эле. Иш эле, баягы тиричилик, иш, андан сырткары дагы адамдын карым катнаштары бар дегендей, ошондой ойлор менен алагды болуп жүрүп эле баягы ден соолугуңду өзүң мындай кийинки орунга коюп коет экенсиң да. Анан мен эми ооруп калганда ошол убактысында врачтарга жакшы убакыт бөлбөй, көңүл бөлбөй, анан бүгүн 5-6 күн дарылансам, эртеси күнү туруп кетсем жүрө берип, ушинтип жүрө берет экем деп жүрө бергем. Анан ооруп калгандан кийин ошо сиз айткандай эле алтын тажынын баардыгы бул жашоодо эң башкы байлык, алтын тажыдан дагы сөз жеткис байлык ден соолук экенин түшүндүм да. Анан ошол ооруп жүргөндө дагы аябай кыйынчылыктарга көп дуушар болдум да. Мен бул оорудан операциясыз айыгам деп Казакстанда дарыландым, Өзбекстанда дарыландым.
Россиянын Москвасына бардым. Анан Союз малында Екатеринбург шаарында жакшы инфекционный клиника болгон, профессорлордун баары ошол жакта баягындай изилдөө жасаганча ошол жакта изилдөө институту болгон экен. Ошол Екатеринбург шаарында. Анан ошол жердин клиникасына да барып дарыланып келдим да. Анан эч жерден жыйынтык көрбөдүм. Анан Германияга тааныштар менен чыгып аялардын дарысын ичтим. Кореядан дарыларды алып иче баштадык. Анан такыр бир эме мындай жакшы жыйынтыкка келе албадык да. Анан мен ошол акырында Индия десе, Индияны жиркенип карачумун да. Жок, аяк балит, кир, антисанитария, аякка барбайм, анан айтып атпайм, түрктөргө качып жүрдүм анан депчи. Ошентип жүрүп, аябай убакытты көп өткөрүп жибериптирмин да. Ал жакты бирок сунуштады башкалар. Ушул жака эле барсаң жакшы болосуң. Мен жолдошум айтып калды. Индия жакын экен, Индияга эле барып көрбөйлүбү деп. Анан эми биз операция болгон убакта мындай кол менен эле санай турган адамдар эле операция болгон болчук да. Өзү трансплантация болуп, жашаса болот, өмүр узартса болот деп мага мен ал кезде жогорку кеңеште ошол сот укук комитетинин төрагасынын жардамчысы болуп иштечү элем. Ошондо биздин ал убакта биздин партиянын арасында бир депутат бар болчу. Ошол киши 70ке жакындап калганда барып, мен укчу элем, агай ооруп калыптыр деп. Анан боорун алмаштырып келиптир да. Анан бир эле жаңы жылдык кечеде отуруп калсак, арыктап калыптыр. Агай эмне болдуңуз десем, мен ошо боорумду алмаштырып келдим дегенде эле мен жабыша калдым да. Мен да аябай ооруп жүрөм, ушунчалык кыйналдым, бул оорунун азабын тарттым. Кандай кылып алмаштырат экен, алмаштырса болот бекен десем, ооба, Индияда деле алмаштырып атат. Мен айттым, мен только эмеде Израилде, анан Германияда алмаштырат деп уктум эле. Россия эми баштаптыр десем, жок каным, Индия аябай жакшы деди. Анан мен жакшы эле болот бекен десем, мен жашап жүрөм го, көрүп атасың го, мен ушул жашта көтөрдүм, сен жашсың да жөн эле көтөрүп кетесиң деди. Анан отуруп алып сурадым, Индия таза эле экен, кандай экен десем, баарын айтты, сонун деп. Ошол кишиден угуп, анан мен Индияга бардым да. 8 жыл мурдагы талаптар такыр башка эле. Бир эле кандын группасы болсун дейт эле да. Донор тапканча дагы аябай оор болуп кеттим. Анан ошо Индия шаарына, Индия мамлекетине операцияга барыштан да корком. Тирүү келемби, тирүү келбеймби деп, балдарым жаш. Анан акырында биз уже барганда эме болгонбуз, самолет албай койгон. Жетпейт депчи. Сизде? Азыр эстесем. Мындай самолет эме кылбай койгонда, мындай жетпейт, учуп жетпейт, анан буга жоопкерчиликти көтөрбөйбүз деген да. Анан бул жерде Бишкекте иштеген эжем бар болчу, алар, бир туугандарым, балам барган. Аэропортто баары чырылдап жүрүшөт экен да. Мен болсо өзүмдү билем, билбейм. Анан эжем айтыптыр, эмне болуп кеткенде дагы баардык жоопкерчиликти өзүбүз мойнубузга алабыз деп. Анан ошентип анан учурушкан. Аябай кыйынчылыктар менен учуруп Индияга жеттим. Анан Индияга жеткенден кийин айтып отурсаң сөз көп, Кудайга шүгүр, жыйынтыгы мына азыр отурам. Ал нерсени башыңыздан өткөргөндөн кийин башкалар ошондой ооруп аткан болсо, жүрөгүңүз менен сезип атасыз да. Анан ошол нерсени башкалар да менчилеп оорубасын, мендей болбосун, мендей болуп кыйналбасын, мендей болуп эртерээк кайрылсын деген үмүттө дал ушундай Боордошум кайрымдуулук фондун ачтыңыз да. Эмнеге фонддун аталышы Боордошум? Мен энем бар эле, ошол Шухрат деп раматылык болуп кетти. Ал бир күн келди. Эже, сизди биздин штабка чакырып атат Камчы Кыдыршаевич деп. Анан ал убакта алар ата журт мекенчил партиясы эле, шайлоо башталып калды. Анан мен акыбалым бул болсо, мен баягы сөздү айттым да, мен шайлоого катыша турган акчам жок депчи. Десем, жок, эч кандай акчанын кереги жок, эме Камчы Кыдыршаевич келип кетсин деди. Анан барсам, Камчы Кыдыршаевич отуруптур. Баягы оорукчандардын квотасы бар. Илим билимиң жетет, буга чейин иштегенсиң, андан кийин ооруп келдиң. Буга чейин мамлекеттик кызматтарда да иштедиң, сен илим билимиң жетет, эми оорукчандардын маселесин көтөрүп башыңан өттү. Ушуларга жардам бер деди. Ошон үчүн квотадан барасыңбы деди. Анан мен барам десем, эч кандай тыйын ойнобойт бул жерде. Андай сөз болбосун, давай квотага, ошол оорукчандардын квотасынан бар деп, анан мүмкүнчүлүгү чектелгендердин квотасынан барып калдым. Негизги маселем ошол трансплантация практикасын Кыргыз мамлекетинде өркүндүү, бул социалдык маанилүү маселе. Бүгүнкү күндө аябай аба менен суудай керек болуп турат. Эгерде мен депутат болуп калсам, ошол трансплантация, органдар трансплантация практикасыны Кыргызстанга алып келүүгө эң негизги менин максатым ошол. Анан мүмкүнчүлүгү чектелгендерди, анан ошол боорун алмаштырып келген, бөйрөгүн алмаштырып келгендердин укугуну өзгөчө
карап, анан нары аябай өнүгүп кетип аткан ушул жугуштуу оорулардын алдын алуу боюнча дагы бул биздин саламаттык сактоо министрлиги менен чогуу иштешип ушул программаларды көтөрүп чыгуу, анан медицина тармагында реформа жүргүзүү деген ушул менин эме пландарым болгон эле. Анан эми бул деле болсо эменин жараткан Алла Тааланын буйругу экен. Биздин партия өттү, бирок баягы тизмеде биз жетпей калдык. Бизден алдын азыр 12 депутат өтүп отурушат. Анан баягы кандай десең, элге сөз бергенден кийин аны аткарышың керек. Мен депутат боломбу, болбоймбу, биздин партия өттү, ошого деңгээлди мага ишенген, мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар да добушун берди да. Анан кийин даже бирөө мага чыгып калды, звонить этсек телефонуңарды албайсыңар, чоң эле мындай жаш улуу эле экен. Биз силерге эмне шайлоо убагында эле керекпизби деп айтты да. Анан мен айттым, жок, мен өзүм бир аз жарым шайлоодон кийин урунду болуп калдым окшойт, бир аз эс алгандан кийин чыгам байланышка дедим. Анан мен операция болуп келгенден кийин, шайлоого чыккандан кийин уже элдер мага сурана башташты да, пересадка боюнча. Анан акчабыз жетпейт деп, постелде ушундай бир ар жак буту ар жакта, бир буту бер жакта точно эле мендей абалда тургандарды көрдүм да. Биринчи ачканда биз аябай шашылып ачып алыптырбыз. Ошондо Эрк биримдиги коомдук уюму деп ачып алып. Эрк биримдиги. Анан Эрк биримдиги коомдук уюм ачканда анын ичинде 4 адам ачканбыз. Анын ичинен бирөөсү каза болуп кетти, ооруп жүрөт болчу. Анан отчет бергенде, бир маселени чечкенде ошолордун баарын топтош керек экен. Алардын баары жарымжан оорукчандар. Анан мен бизде эч кандай киреше жок, же айлык төлөй албайсың аларга, алардын тынчын кетирип эле келгиле деген да болбойт. Анан баягы коомго чыгып биз уже адамдарга тыйын топтой баштадык да. Анан кой кайрымдуулук кылайлы, биздин функциябыз да өзгөрүлүп баратат, мындай багытыбыз да өзгөрүлүп баратат деп, анан Боордошум деп кайра регистрация кылдык. Боордошум кайрымдуулук фонду деп. Анан Боордошум деген бул бизге көбүнчө боор оору менен кайрылды. Анан чет мамлекетке чыкканда адам мусапыр болуп калабыз. Жардамга муктаж болгондо, чет мамлекетте жүргөндө, мисалы кыргыздар бири-бирибизге боордошторбуз. Анан бул Боордошум деген аттын мааниси өтө чоң, өзүңүздөр билесиздер. Бул боор эле эмес да. Анан ошол биз көбүнчө бул жерде эмес, биз чет мамлекетте адамдарга көбүрөөк пайдабыз тиет да. Мисалы ушундай ойлор болот да, эгерде фондду иштетип аткан болсо, каражатты каяктан алышат, ким төлөп беришет, ким айлык баяна берет депчи. Ушул туурасында көрүүчүлөргө айтып бербейсизби? Мамлекеттик регистрацияны өткөнгө кандай деле көп акча кетпейт да. Каттап алгандан кийинки жоопкерчилиги чоң. Катташ оңой эле ал. Андай деле көп сумма кетпейт, бир 2-3 миңдин эле тегерегинде акча кеткен. Аны өткөргөндөн кийин анан бирөө мен силерге спонсор болоюн, жардам берейин деп, анан бизге 2 айга эмени алып берди. Офисти алып берди. Анан мен ошондо эле айттым, келгиле членский взнос кылып туруп, ушул жердин айына хотя бы арендасын төлөйлү. Анан бул жерде 2 оорукчан кыз отурат, иштеп атат. Булардын биздин кагаз канцелярский товарга деле акчабыз жок, ошону топтобойлубу, ушинтип өзүбүз чогуу иш алып барайлы дегенде, ошону да каршылар чыкты да. Эмне үчүн биз силерге беребиз депчи, биз силерди ач дедикпи, ачпай эле койбойсуңарбы депчи. Анан кайра анан кийин жаап, анан кайрымдуулук фонду деп ачып, азыр деле бизде аябай ушул маселе оор да. Ушул маселе оор бизде аябай. Андан сурана коебуз, мындан сурана коебуз, аренда платабызды төлөш керек эле, жардам бергиле. Анан баягындай жакын адамдарыңдан арендага акча бере турчу десең бере коюшат. Анан баягы операция болуп келгендердин туугандары келип калат, алардан сурайбыз, ушундай болуп атат, биз жабылып калайлы деп атабыз десең жардам бергендер болот. Анан мен дагы акыркы убакта ошо Боордошум кайрымдуулук фонду биз дагы эмнебиз менен ошо бир аз өзүбүздү кармап калдык. Биз мисалы баягы кайрымдуулук кылып акча топтогондо биз эч башка коомдор сурайт экен, биз угуп калдык. Себеби бизге келген адамдар айтат да, биз аны өзүбүз билбейбиз, сүрүштүрбөйбүз деле, башка менин ишимде эле жок. Алар айтат, канча процентин аласыңар депчи. Услуга канча? Анан биз албайбыз, алардын өзүнүн эле карточкасына топтоп беребиз. Ачып эле биз сүйлөп эле берип койбосок, алардын карточкасын өздөрүнө түшөт. Анан өздөрү иштетишет. Реквизиттердики өздөрүнүнкү коюлат. Полностью реквизиттер бардыгы өздөрүнүнкү коюлат. Биз вообще киришпейбиз да. Анан ошентип биз аларга айтабыз, өзүңөрдүкүнө эле коюлат, биз андай кылбайбыз деп. Анан Индия мамлекетине ошол баягы мага жардам сурап келген адамдарды мен жүр алып барып кел бизди деп суранганда алып барасың. Өзүм леченияга барганда жүргүлө деп алып барам. Анан барсак, ал жерде врачтар, ал клиникалар очойгон акчалар төлөп атат кыргыздар.
аябай чоң суммада акчалар төлөйбүз. Эми жалгыз эле кыргыздар эмес, чет мамлекеттен келгендердин баары эле ошол эле сумманы төлөйт. Бирок ал сумма бизде оңой эмес да, табыш. Анан мен 4-5 клиниканын врачтарына барып сүйлөштүм. Биздин кыргыздар моментип акчаны топтогондо дубана болуп кетип атышат. Могу көчөлөрдө туруп жана машиналардын арасында да неметип аткан, ошолорду тарттым видео кылыпчы. Врачтарга апарып көрсөттүм. Биз акчасы менен эле келип мындай операция болсок, силер бизди миллионер деп ойлобогула. Мынтип дубана болуп көчөдөн топтоп жүрүшөт. Кээ бирлер үй жайын сатып, балдарын туугандарына берип келгендер бар. Күйөөсү менен аял менен күйөөсү бирине бирин боорун берип, алар риск менен келип, балдары көчөдө калгандар бар. Ошондуктан давайте мындай эме кылайлы, бааларын арзандаткыла, биз силерди реклама кылайлы, анан ошол рекламаларыңарга бизге акча төлөгүлө деп ошондойлорду баштаганда бир да клиника көнбөдү да. Анан ошол убакта операциянын баасы $25,000–26,000 болуп аткан. Мен $18,000 деп туруп алдым. Боорду алмаштыруу боюнча. 18,000ге түшөсүңөр деп туруп алдым. Эч кимсе түшпөй койду. Анан кийин бир клиника жаңы ачылыптыр. Алар да рекламага муктаж. Алар да рекламага муктаж. Анан алардын эмеси мен угуп калып, мурда бир мен операция болгон жерде мага переводчик болгон бала бар эле. Анан ошол мени таап эме деди. Баягы өзүмдү мени пересадка жасаган врачтын дагы баасы өсүп, аябай адамды кабыл албай, эме болуп кетишти да. Боп кеттерди. Аябай боп кетишти да. Анан ага да кире албай калдым. Ал да укпайт. Анан тиги клиника ошол переводчик бала мени таап айтып калды, жолугушалы, жаңы клиника ачылды, как раз сенин требованияларың ошого жарайт депчи. Анан барсак 150 эле койкалык клиника экен, жаңы ачылыптыр. Прям ичи таптаза, местныйлар жок, ичи таптаза. Анан директоруна кирсек, жаңы клиника экен. Биз жаңы эле ачылганда ковид болуп калды. Анан ковидтен кийин эми иш баштадык. Бизде трансплантация печени да башталып атат. Бизде бүт сферанын эми бардык профилдеги врачтар бар бизде деди. Анан ошол жерде анан карасам, алар деле жардамга муктаж да. Анан мен айттым, хорошо, мен силерди реклама жасап берейин дедим. Бирок мындай условия менен дедим. Силер бизден офисти ачкыла дедим. Биз силерди, мен только силерди реклама кылайын дедим. Сен жакшы трансплантологду алып кел дедим. Биз биринчи аны менен таанышайлы. Башка мамлекеттерден операция жасасын, анын результатын көрөйүн дедим. Дегенден кийин эле Өзбекстанда бир актердун атасы бар экен, самолет менен алып барышып, өздөрү колунда бар адамдар экен. Ошону карыган атасына операция жасады эле, карыган эле мындай чал болуп калыптыр да. Операциясы успешно болду. Андан кийин бир африканецтер жасады, баары жакшы болду. Анан карасам, врач жакшы. Анан мен айттым, эми боор боюнча эми договорду түзөлү дедим. Анан айттым, канчага чейин түшүрүп бере аласыңар десек, 21 деди. 21-ге түшүргөндөн анан мен айттым, хорошо, мен только силерди реклама кылам, только с одним условием. Бизден офисти ачасыңар, биз силерди реклама кылабыз, биздин офистин арендасын төлөйсүңөр. Анан реклама кылган кыздарга зарплатасын төлөйсүңөр, рекламанын таргеттин акчасын өзүңөр төлөйсүңөр дедим. Анан бизге бул жерге намазкана ачып бересиңер дедим. Намазкана ачасыңар. Анан ар бир комнатага кыбланы көрсөткөн стрелканы коесуңар, оорукчандар намаз окуй турган болсо, кыбла каякта деп издебесин. Кыбланын сүрөтүн коесуңар дедим. Анан веганский тамак эмес, бизге этти кошуп бересиңер дедик. Анан биздин тамактарды жасап бергиле, потому что бул менин башымдан Индияда. Индияда. Бул менин башымдан өткөн дедим, аябай кыйналганбыз дедим. Биз даже элементарно жумурткадан башка эчтеке жебей калганбыз дедим. Жумуртканын агын жеп эле, жей турган тамак жок да. Күрүчтү кайнатып эле, анан бул жагында макаронду кайнатып эле, бир чөп чар менен алып кирип коет да. Поварыңарды чакыра аласыңар, бир повар керек бизге деди, үйрөтсүн тамагыңар деп. Анан Кыргызстандан бир жаш кызды чакырдык. Биздин поварлар да аябай очойт акчаны айтып туруп алды, кел үйрөт десек, анан бир жаш кызды чакырдык, ал барып дымдама, куурдак, кайнатма аш, ушулардын баарын үйрөтүп, даже кордодон бери үйрөттү. Кордо деген тамакты биздин кыргыздар жакшы ичет, жөн эле сууга кайнатып, айранды кошуп жакшы ичет. Ошол тамагынан бери үйрөтүп, баардыгын жасап, анан тиги врачты аябай реклама кылып чыктык. Анан Санар клиникасы деп азыр аябай пик болуп көтөрүлдү алар. Анан башка клиникага кетип калды, жакында элечи. Анан баягы түзүлгөн шарттарыбыздын баардыгы Санарда калып калды да. Ошол бойдон эле. Ошол эле боюнча калып калды, бирок азыр ал жакка дагы жаңы врачты алып келип атыптыр. Бирок биздин аябай опытный врач башка жакка кетип калды. Анан ал жерге барсам, ал жерде вегетарианская кухня экен да. Анан ал аябай чоң, бир 400дөн ашык койкасы бар
клиника экен да, анан ал жерде ал талапты кое албайсың дагы, аны аткарыш дагы мүмкүн эмес. Ошон үчүн биз аябай тажрыйбалуу врачыбыз башка жака кетип калып, азыр бир аз кыйналып турган кезибиз. Анан эми ал врачтан анан айткам, өзгөчөлүгү, сенин өзгөчөлүгүң ар бир айда барып трансплантация болгон оорукчандарыңан кабар алып келесиң деген. Себеби дегенде силер бул жерде дары дармек менен кармайсыңар, ал жака барганда алар ооруп калышы мүмкүн. Анан ар бир эле биздин жараныбыз силерге келип көрүнгөнгө мүмкүнчүлүгү жок. Ошон үчүн ар бир айда ашып кетти, узарып кетти дегенде 2 айда барасың деп келип, ал ар бир айда келип пациенттерин карап кетет. Мисалы, кийинки учурларда Индияга, Турцияга баргандар бар го. Дал ушул эки өлкөгө көбүрөөк барышат. Эмне себептен? Индиянын медицинасын көргөндөн кийин башкаларга кандай, бул менин лично көз карашым, Турциянын медицинасына такыр эле канааттанбай койдум да. Такыр канааттанбай койдум. Биринчиден баасы кымбат, экинчиден Индиянын врачтарындай ушунчалык бир мындай терең карап, терең түшүндүрүп, анан кирсең ар бирин зерикпей отуруп, боордун сүрөтүн тартып, түшүндүрүшүп, операцияга кирип чыккандан, операциядан чыккандан кийин да күндү обходко киришет. Ушунчалык күлүп, колдоруңду кармап, керек болсо башыңды сылап, ушунчалык бир адамгерчиликтүү менен, ушунчалык жакшы мээримин төгөт. Ошонун өзү деле адамга канча ден соолукка дем берет да. Биринчи эле барганда биздин кыргыздар тил маселесине, тил боюнча кыйынчылыкка дуушар болушат. Ал жерде бир аз эле бытовой сөздү билген эле мен переводчикмин деп чыгып алышат. Мен жакшы перевод кылам деп чыгып алышат да, бир аз эле бытовой сөздү билген. А медицинский термин бул такыр башка да. Мисалы, менин деле өзүм башыман өткөм, переводчик туура эмес дары жазып койгондо эжем ошону берип коюп, мен пересадкадан кийин больницада жатканда сахарым вообще түшүп кетип, тим эле кроваттан момунду болуп секирип калгам да мен. Реанимацияга барып, араң жанымды алып калышкан. Ошондо тиги туура эмес дозаны сайып койгондагы, анан жазып койгон переводчик. Эжем ошону мага уколду сайып койгондо инсулинде менин вообще сахарым түшүп кеткен да. Ошон үчүн Тил маселеси биринчи. Биринчи тил маселеси, экинчи гостиница маселеси, жатаканалар. Ал жерде кымбат жатаканалар болот, арзан жатаканалар болот. Анан жакшы издеп, биздин ошо коомдун өзгөчөлүгү, мен барганда ар бир гостиницага кирип, могул канча сом, кандай кылып ичи таза болсун, моңуңду ремонт кыл, постель бельоңду оңдо, сууңду оңдо, казан аягыңды алып келип кой. Анан кийин ал жерде сууну сатып алып ичишет. А мен фильтр суусунан бери издейм да, ошо фильтр суусу болсун, ушул байкуштар келип мындай сууну ичип албасын. Биздегидей эле мынтип эле колонкадан алып эле чай кылып ичип алса, ал ооруп калат. Алардын суусу болбойт, сууну сатып алыш керек. Ошон үчүн арзан эле баада бүт шарты менен гостиница түзүп бергенге аракет кылабыз биз. Себеби дегенде мындай случайлар деле болгон. Арзан гостиницага кирип алып, түн ичинде уктап атканда бирөөсүнүн колуну чычкан тиштеп кеткен да. Ал чычканда тиштеп кеткенде канча вирус бар. Анан ал аны билбептир, монтип сыкпаптыр деле, анан эртеси күнү мага айтып атпайбы ушундай болду деп. Тез врачка бар десең, анан врачтар толгон токой дарыларды жазып бериптир, потому что кутурма оорусу болуп калышы мүмкүн. Ар кандай оорус, тем более Индиянын мусорунда жүргөн чычкандар, элестетсеңер, арзан гостиницалар ошондой болот да. Анан ошондуктан сүйлөшүп, издеп, таап, баасын келишип, биз бүт шарттарын түзүп беребиз да, ошондой жагынан. Переводчиктер бош болбой калса, мен өзүм кызым деле тилди жакшы билет. Кызым кайсыл жакта жүрсө дагы мен байланыштырам. Тиги аябай катуу ооруп атыптыр, жардам керек. Врачка чыгабыз, айтам бул ооруп атат, больницага түшүп калдык, эмне кылайлы деп. Кандай жардамга муктаж болуп кайрылат? Кайрылган болсо, мисалы, кайсыл Instagram баракчабы же болбосо номерлерге кайрылса болот? Бардык эле оорулар кайрылып атат. Мисалы, мурда боор оору эле боюнча кайрылчу эле, бирок азыр көп оорулар кайрылып атат. Жаш балдардын оорулары, ортопедия, неврология, кулак, көз, мурун бүт баары эле кайрылып атышат. Бизге кайрыла турган болсо, ошол биз сиздерге байланыш номерлерибизди таштап коебуз. Анан бул жерде илгертен эле калган Достук гостиницасы бар. Ошол Достук гостиницасында турабыз биз. Как раз локациясы да жакшы. Ошол жерден эле байланышып тапса болот. Сиздерге деле номерибизди таштап коебуз. Бир кезде мен аябай чырылдадым. Биздин өзүбүздө деле трансплантация печени ачылып атат. Ошондуктан кыргыздарга арзан эле кылып койсоңор болот эле десем, көнбөй койгондо мен даже өзүмчө чоң сүйлөп алдым да, үстөмдүк кылыпчы. Мен аябай ишенип кеттим да өзүмдө ошол убакта, сүйүнүп. Мына бизде трансплантация башталды. Бааңарды да түшүрбөй койдуңар, силерге эч ким келбейт депчи. Даже ушинтип тамашалап айткам, силерге ит да келбейт деп койгом да.
Анан эле биздин эмебиз провал болуп калды го, трансплантация печенибиз эме болуп калды. Анан тарыхта болуп көрбөгөн боорду трансплантациялоо, ошол тканьдарды трансплантациялоо практикасыны биздин президентибиз колдоп берди, өзүнүн фондунан акча бөлүп берди да. Жасагыла мына. Бүгүнкү күндө чет мамлекетке мусафир болуп кетип аткан кыргызстандыктарыбыз кыйналып атат. Мына боор алмаштыруу операциясын жасагыла деп акчаны да бөлүп берди, шартты да түзүп берди. Элестетиңиз, мыйзам талаасында кирди. Мыйзам кабыл алынды. Президент акчаны бөлүп берди. Кандайдыр бир жол менен эле жасалбай калды да. 2 эле операция жасалды, түрктөр кетип калышыптыр. Эмне себептен кеткенин эч ким билбейт. Трансплантация башталды дегенде эле биздин эле аябай сүйүнүп, баардыгы чет мамлекетке барбай күтүп калышты да. А көрсө вирустук гепатит менен ооругандарды биз операция кылбайбыз деп түрктөр башында эле отказ берген экен да. Канча адамдарыбыз күтүп убактысын кетирди. Арасынан кээ бирөөлөрү өтүп кетти. Ушул аябай өкүнүчтүү иш болду да. А бирок президентибиз аябай жакшы эмени демилгени колдоп ушул ишти ашырып берди да. Мисалы жардамга муктаж болуп бир инсан келди. Анан өзүнүн ден соолугуна деп туруп акча жогулуп туруп, анан мындай коротуп койгон болобу? Коротуп койгондор кездешкен да негизичи. Үй бүлө келди, жаш үй бүлө экен. Кыздын да ата энеси жок экен, баланын да ата энеси жок экен. Анан биз ушунчалык кароосуз калдык деп ыйлап келгенде боорубуз ооруду. Анан жүргүлө барып келели деп анан видео тарткан барсак, бир шаардын ичинде эле бир аябай мындай сыз баскан жерде үйдө жатышыптыр. Анан көрүп аябай өзүм кошо ыйлап баягы эмесине кирипчи акыбалын көрүп видео тартып келип анан орозо убагы эле аял айтты, мен донор болом деди. Мен өзүм донор болом, баламды апам карап калат деп. Анан бас деп ошол күнү эле тарттык келип анан офистен аябай реклама кылып, ушунчалык эл ыраазы болуп, баягы мен айттым да, мындай ушунчалык жаш болуп туруп күйөөсүнө донор болом деп атат. Келиңиздер жардам берели, экөө тең жетим экен, тууган уругу жок экен, бир да тыйын акчасы жок экен дегенде, ушунчалык жакшы акча түштү дейсиз. Бир 10 күндүн ичинде эле уже $12,000 топтолуп калды да. Мен өзүм таң калдым ушунчалыкчы. Анан кийин баягы кыз келгенде айттык, давай акчаларды снимать этели, банктан акчаны снимать этели, анан срочно жөнөп кеткиле деп. Ага чейин мен айттым, уже акчаңар 10 миңге жетип калыптыр, срочно загранпаспортты тапшыргыла деп. Тапшырбайт, бир күн чалсак жок, бир күн чалсак каяка кеттик десек, апамкына кеттим дейт. Ишенесизби, ошентип акчаны чыгарып бербей качып жүрө берди. Акча кете берди, күйөөсү оорулошо берди, анан загранпаспорту да албай жүрө берди. Мага чалды, мен күйөөм өтүп кетти депчи. Жолдош өтүп кеткенден кийин ага чейин бизден бирөө акча сурап аткан. Тиги бала өтүп кетиптир, ошонун акчасын бизге бербейсиңер деп апасы ыйлап чыкты. Менин кызым да оорду. Анан мен айттым да, өтүп кетиптир, ошолор ушинтип атат. Голосойно эле жөнөтүп койдум. Өзүңөр чечкиле деп ишенсем эле анан бир хейтерлери болуп экен, жазып чыкты. Бул Карабаева акчасын кайра сурап атыптыр депчи. Мен ошо тигини эле ыйыны жөнөтүп койдум да. Анан жолдошуну жерге берди. Анан 4-күн айтып атпайбы, бул деген жолдошумду мага айтып кеткен керез болчу, биз ага үй алып алдык деп атпайбы. Анан үй алыштын өзү деле оңой эмес да, үйдү тандайсың, көрөсүң. Анан бул жолдош каза болуп калса, 4 күндөн кийин үй алып атпайбы. Анан тууган уруктун баары айтып атат, сага үй керек, баласына үй керек деди деп эле. Анан ушунчалык таң калып кала бердим да. Апар деп жалдырасак алып барбай койду, кел десек келбей койду. Анан жолдош кетти. Кайдыгер карап туруп, Кайдыгер карап эле кетип калды да. Кайдыгер карап эле кетип калды. Жал жаш кыз эле бир ортодон чыгып сөзү өтүштү, билбейм, ушинтип эле. Бирок баягы Аллахымдан озунуп сүйлөбө, ал өзү качан аларын өзү билет дейт. Эми ал бир жагынан балким ошо тагдыр ошого жазылгандыр. Бирок дагы айтылган сөз бар, баягы сактанганды Кудайым сактаптыр дейт. Ошо эртерээк барса мүмкүнчүлүк бар болчу да, шанс деп коет го. Мына боор алмаштырууну деле Аллахым бизге шанс кылып берип атат да. Ушул деле жараткандын буйругу. Ошентип эле безилдетип эле, баардыгыбызды безилдетип эле акчасын алып эле анан ушинтип кетип калган. Кайра бизди аябай жаманатты кылып, жаздырып, тигинтип эле анан андай жазгандарга деле мен көңүл бөлө албайм, бирок ошол балага азыркыга чейин боорум ооруйт да. Сизге рахмат, ханым эже. Бар болуңуз, оорубаңыз, иштериңиз ар дайым ийгиликтүү болсун. Мага сиз адамдарга жардам берген болсоңуз, 2 эселеп, 3 эселеп жардам берген болсоңуз, Кудайым сизге 1000 эселеп кайтарсын. Рахмат. Ишиңизде ийгилик болсун. Сиздердин да иштериңизге ийгилик болсун. Ошентип биздин адамдардын жакшы кабарларыны жарыя кылып жүрө бериңиздер. Рахмат. Урматтуу Супер ТVнын жалпы көрүүчүлөрү, бүгүн кыйын кыз берүүбүздүн алкагында Боордошум кайрымдуулук фондунун негиздөөчүсү, жетекчиси Канымбөө Карабаева эжекебиз менен маек тартууладык. Кайрадан амандашканча бар болуңуздар.